Саламатсыңарбы балдар? Балдар, бүгүн биз силер менен космос тууралуу кеп кылмакчыбыз. Космос балдар бул аалам мейкиндиги. Ал жакта ар кандай планеталар жайгашкан. Алар Меркурий, Сатурн, Чолпон, Жер, Марс, Юпитер, Уран, Нептун жана Плутон. Ал планеталар балдар күндү айланып турушат экен. Ал эми биз жашаган планета Жер планетасы болот. Космоско балдар ракета менен учушат экен. Ал эми космоско учкан адамды биз космонавт деп атайт экенбиз. Ал кийген кийимди болсо скафандра деп аталат экен. Ал балдар өтө оор болот экен, бирок ал космосто билинбейт. Анткени ал жакта аба жок болгондугуна байланыштуу космонавттар учуп жүрүшөт экен. Ал эми адамзаттын тарыхында балдар биринчи жолу 1961 жылы 12 апрелде Юрий Гагарин учкан. Юрий Гагариндин учканына байланыштуу 12 апрель бүткүл дүйнөлүк космонавтика күнү деп жыл сайын белгиленет. Өзүбүздүн өлкөбүз Кыргызстандын биринчи космонавты балдар Салижан Шарипов болгон экен. Балдар, силер да келечекте жакшы окуп, космонавт болушуңарды каалайм. Эми балдар, силер ата-энеңердин жардамы менен үйдөн ракетаны түстүү кагаз менен жасап, мага сүрөткө түшүп кетиресиңер, балдар. Саламатта калгыла, балдарым.